Гирия көтөрүү боюнча Кыргызстандагы күчтүүлөрдүн мелдеши Талас шаарында өтүп, 7 облустан келген жоон билек балбандар катышты. Алар 16 салмак боюнча таймашты. Мелдештин жүрүшүндө бул спортко кызыккандар көп экени байкалды. Талас областынын Айтматов районунун Аманбаев айылына караштуу тургун болом. Өзүм Баткенде войсковой частта иштейм, аскер кызматчысы болуп. Анан Баткенден чогуу балдар менен келдик соревнованияга. Гира боюнча айтып кетсек, булар азыр 16 тренировка, 16-ны колдонсо болот. Талчок биринчи мындай көтөрүлөт. Талчок обязательно 1 секунд үстүнө кармап туруш керек. И кайрат жүрүш керек. Бул спорт негизи бул эме армияда бар. Ошондуктан обязательно служба алгандар билет бар эле. Настрой жакшы буюрса, түштүктөн түнүккө чейин келип атабыз. Алчыгылы карабай. Жаштар көп да бизде. Жаштар колдогону ушундай немелер керек. Рахмат. Баарына ийгилик каалайм. Күчтүүлөр жеңсин. Спорттун оор түрүн жайылтууну Кыргызстандагы Гирия көтөрүү боюнча федерация демилгелеген. Бул сунушту Талас областындагы жергиликтүү бийлик жактырып, жер үйкенен иштеткен Альянс Алтын компаниясынын жетекчилиги колдоого алган. Биргелешкен иштин арты менен өлкө деңгээлиндеги чоң мелдеш Таласта уюштурулуп, спорт менен машыккандардын башы бирикти. Бул иш-чараны бизге колдоп берген биринчиден өкүлчүлүк Талас областынын Кыргыз Республикасынын президентинин Талас областына өкүлчүлүгү, ошондой эле биздин Альянс Алтын компаниясы эң чоң теңемерчибиз, ошондой эле Талас областындагы дене тарбия спорт башкармалыгы. Ушул демеушүлөр бизди Гирияны ушул чемпионатты жогорку деңгээлде өткөргөнгө өздөрүнүн салымын кошуп атат. Кудай буйрса бүгүн бардык региондордон балбандарыбыз келди. Азыр 50ден ашык спортчу катышып атат. Талас жергезинен да биздин спортчулар катышып атат. Баткенден, көбүнчө Нарындан, ушундай Бишкектен. Эми биздин негизги максатыбыз ушул Гирия спортун жайылтуу, өнүктүрүү. Себеп дегенде Гирия абдан доступный, жеңил спорт. Буну айтып аткан себебим Гирияны көтөрүп алып туруп, Бешташка барып, Суу Самырга барып эле, башка жерге барып эле машыксаң болот да, эч кандай залдын, эч кандай мындай эменин кереги жок. Ошон үчүн Гирияны көтөргөнгө, Гирия спорту менен машыкканга баарын чакырам. Биздин коңшулаш Өзбекстанда, Казакстанда, Россияда, башка өлкөлөрдө абдан жакшы өнүккөн да. Биз ошол өлкөгө тең тааш болуп, Гирия спортун өнүктүрөлү деген максат коюп атабыз. Күчтүү балдар бар. Быйыл биз чемпионат өттүк Бишкекте, Азиянын чемпионатын. Абдан жакшы деңгээлде өттүк. Биздин жигиттер да жакшы көрсөтүштөр көрсөттү. Уюштуруучулардын айтымында Гирия көтөрүү боюнча чемпионат Талас областында алгачкы жолу өткөрүлүүдө. Аталган иш-чарага демөөрчү болгон Альянс Алтын компаниясы каржылык колдоо көрсөттү. Анын негизинде чемпионаттын катышуучуларына атайын акчабай сыйлыктар, байгелер даярдалды. Альянс Алтын Таластан мисалы футболист балдарыбыз, күрөш, волейбол дейбизби, жана башка бүт спортко негизи бирдей эле тегиз карайбыз. Ансыгандай бүгүнкү күндө ошо кийрүү спорт бул деле международный турнирлер болуп калып атпайбы. Кыргыз Республикасынын чемпионаты болуп калып атат. Ошого дагы Таластан, Талас облусунан ошо жаш балдарга дем бериш максатта бүгүнкү чемпионат өткөрүлүп атат. Белгилей кетсек, Альянс Алтын компаниясы Таластагы спорт өнүктүрүүгө багытталган ар бир иш-чараны колдоп келүүдө. Ошондой эле жергиликтүү бийликтин спорттук инфратүзүмдү жакшыртуу демилгелерине кол сунуп, каржылап турат.